1.200.000 сом bir аз кеми бар, дал ушул 8 сотук жер тилкеси сатылууда. Амансыздар бардактуу Тез кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош Өзгөн трассасынын боюнан, тактап айтканда Кайыргач айылынын мектеп түшүп жаткан жаңы конушу тарабынан сатыла турган дал ушул 8 сотук жер тилкесин тартуудабыз. Эгерде кимде-ким дал ушундай жер издеп жаткан болсо, издегениңиздерден бизден табылды. Gül üstüne gül boldu dostlar. Анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар, биз сиздерге толук маалымат беребиз. Документтери так, суу светтери бар. Эми жүрүңүздөр көчө тараптан келүү жолдорун көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү дагы улантабыз. Учурда мен Ош Өзгөн негизги жолунун боюнда Кайыргач айылынын өзүндө турамын. Эгерде сиздер Ош шаары тараптан келе жаткан болсоңуздар, Кайыргач айылына кирип келдиңиздер. Тойчу айылынын аркасы, жанында Талдык маркети бар. Эми дал ушул жерден сиздер 200 метрдей бери жүрсөңүздөр, Жунда деген жаңы түшкөн заправка бар. Мурда деле болгон, аталышы башка болчу. Ушул Жунда заправкасынын бет маңдайында мектептин курулушу жүрүп жатат. Дал ушул жаңы мектептин көчөсүнөн түз жогору барасыздар, 300 метрден кийин оң тарапка бурулган поворот бар. Ошонон бурулганда дагы даректи көрсөтөбүз. Мектептин курулушун көрдүңүздөр. Жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз келдиңиздер, кургап калган дарактардан бери оң тарапка бурулган көчө келет. Бул көчө түз барса жаңы түшкөн мечитке барат. Бирок сиздер ага жетпей, дал ушул жерден жашыл забордон бүткөн жеринен солго карай түз чыгып бара бересиздер. Тиги 200-300 метр жүргөндөн кийин ошол жерден сиздерге даректерин түшүндүргөнчө жер боюнча толук маалыматтарды ошол жерден берүүнү улантабыз. Биз көрсөткөн көчө менен түз чыгып келдиңиздерби? Тактап айтканда мындан дагы 2-3 үй жүрсөңүздөр, бул көчөнүн башына чыгасыздар. Канал агып өткөн. Эми ага жетпей 2 үйдөн кийин эле сиздер мына ушул сол тараптагы үйдүн артындагы чек сиздерге карайт. Чек араларын сиздерге тартып көрсөтүп коеюн. Тиги сарай бүткөн жерди көрдүңүздөрбү? Пескоблок башталган жер. Бул жагына бир 25, тиги бурчка чейин барат. Үйдүн артынан 2 метр калтырылган. Дээрлик мына ушул столбанын тушуна келип калат. Бул жагы болсо мына ушул айланага чейин келет достор. Кыскасын айтканда узун туурасы 32ге 25, кызыл документтери бар, таза суу линиясы мына көчө тараптан тартылган. Үйүңүзгө чейин алып кирип алсаңыз болот. Суга суу демекчи. Суга суу мына ушул үстүңүздөгү дарактарды көрдүңүздөрбү? Ошонун астынан чоң канал агып өткөн. Башын эле бир аз тазалап келатат. Ошону эле тазалап бүтсө, буюрса бул жерге улуу суу келет. Каалагандай пайдалана бересиздер. Ынтымактуу беш кошкон эл жашайт. Кошуналарыңыздар жакшы. Мал чарбачылыгына, айыл чарбачылыгына дагы өтө ыңгайлуу жер достор. Ош Өзгөн трассасынан жер издегендер чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын дейли. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктап жатып, дагы бир эки нерсени айтып өтөйүн. Көрдүңүздөр, жол тараптан жаңы мектептин курулушу башталган, буюрса жакында бүтөт. Андан сырткары бул жагында болсо баягы көчөнү көрсөттүк го, мектептен өткөндөн кийин поворот. Ошондон түз жүрсөңүздөр эле 200 метрден кийин мечит бар. Азыр бул жерден бир 400 метр аралыкта мечит орун алган. Демек мечит дагы бар. Жаңы мектеп эгерде бүтүп кала турган болсо, андан сырткары тиякта эски мектептин орду бар. Ал буюрса садик болот деген жергиликтүүлөрдүн ою бар. Негизи садик балдар бакчасы дагы ошол мектептин берки тарабына курулат деген дагы пландар болуп жаткан экен. Калган маалыматтарды эми эсимдин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Аманчылыкта жолугушканча лайктан басып комментарий жазып коюңуздар. Эгерде жора жолдош, тууган урук, тааныштарыңыздар дал ушундай жер издеп жаткан болсо, аларга бул видеонун шилтемесин ыргытып жөнөтүп коюңуздар WhatsApp группалардан. Жолугушканча аманчылыкта жүз көрүшөлү буюрса. Жер насип кылсын сиздерге. Содаңыздарды берсин.